Саламатсыздар угармандар, көрөрмандар, сиздер менен Диван аттуу автордук программасы. Ал эми бүгүнкү биздин диванда, бүгүнкү биздин студиябызда Евро-Азиялык өлкөлөрүнүн бирикмесинин ардактуу атуулу, ошондой эле баалуу металлургиянын алтын улгонун отличниги Женалиев Максат Субанбекович отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Максат Субанбекович, мына бүгүнкү күндө мынакей сизди ушул Евро-Азиялык өлкөлөрдүн ардактуу атуулу катары жана ошондой эле инвесторду тартып келген адам катары биз суроолорду узатсак дегенбиз да. Бүгүнкү ошол адис катары, тажрыйбалуу өлкөнүн кадры катары. Анан мен айта турган жерим ушул биринчи суроо ушул. Бүгүнкү күндө ушул тоо-кен байлыктарын иштетүү кандай болуп турат биздин өлкөдө? Ушул мен көз карашым боюнча мурдакка салыштырмалуу айтайын эми. Себеби былтыркы жылдыкын айтсак, быйылкы жылга окшошпой калат. Себеби бизде саясий бийликте калмашты. Ошон үчүн анча-мынча өзгөчөлүктөр бар. Азыр тоо-кендеги тоо-кен ушул структурасы деп койсок болот. Ал жерге эми алтын өндүрүүдөн башка да ушул баалуу металлдарды өндүрүү, ошондой эле көмүр өндүрүү, ошондой нефть, газ деген сыяктуу баары эле кирет. Анан эми ошолордун үмүтү жакшы десем болот. Себеби элдин көпчүлүгү кийинки президент формага өткөн бийликтен чоң үмүттөнүп, анан элдер да ушул колдоп турган үчүн инвестордук ушул чөйрөдө ишеничүлүк жакшы болуп турат да. Эми баягы барып оңолот да. Анан бул өзү эми адамдын жашоосу бул мультфильм эмес. Батыл эле бир 5 мүнөттө оңолот. Буга көп убакыт керек, көп күтүү моменттеринде көп иштерди жасаш керек да. Ошон үчүн ушуну сабырдуулук менен биз инвесторлор менен иштегенде да ушундайларды айтып, алар дагы жакшы кабыл алуу бар да. Бирок азыр баары бир ушул тоо-кен тарабын караган, тоо-кен тарабынын тиешеси бар министерство, ведомстволордо ушул эл менен жакын иштөө, инвесторлорго колдоо көрсөтүү, ошондой инвесторлордун багытын аныктап берүү, анан элге түшүндүрүү, элге барып туруп ортомчулук иштерди аткаруу жагынан ушул мен айткан мамлекеттик ушул органдарда начар иш жүрүп атат деп ачык айта алам. Себеби алар ошо оптимизация болуп атат азыр биз бийликтин бутагында деген сөздөрдүн артында көпчүлүгү ошол мына күтүү позицияны ээлегендей да. Анан бул бир, экинчиси ошол мамлекеттик тоо-кенге тиешелүү жанагы чиновниктер деп коелук, ошол организациялар, мекемелер менен жергиликтүү бийликтин ортосунда карым-катнаш жок эсе. Муну эми күтүп отурбай эле президент айтсын, же премьер айтсын деп эле ар бир жаңы жумушка келген мамлекеттик чиновниктер болгондон кийин өз ара өздөрүнүн полномочияларынын негизинде карым-катнашты күчөтүп, ошол инвестициялык климатты оңдош үчүн аракет кыла бериш керек болчу да. Анан бул жерде жаңы барып шайланышканданбы, же жерде ошол жакшы тааныштык боло элекпи, же опыттары жетишпей атабы, ушул мына 9 ай болуп калды, быйылкы жылы алганда эле. Мисалы биз кар кеткенден баштап тоо иштерине кирише баштайбыз, ошондон баштап ушундай эмени биз көрө алган жокпуз да. Ошон үчүн кээде инвесторлордун ичинде күтүү учуру чыдамсыздыкка айланып кетип атат. Ошон үчүн мына азыр өзүңүз угуп көрүп турасыз, чаткалда тынчтык болбой атат, тоо-кен жагында, түштүктүн башка жагында, тиги Баткен областарында, ошондой эле Нарында, ушул Солтон Сарыда жана башка жерлеринде ушул мындай эми жанагы Кумтөрдүн айынан ал жакта деп ушундай эмелерди салыштырсак болот да. Ошон үчүн элдин күтүү чыдамы дагы чектелүү болот. Ошон үчүн жергиликтүү бийлик айрыкча жаңы жумушка келдиби, президенттик саясатты колдон буттан алып туруп, өз алдынча эле ошол тиги чоң трибунадан кайрылып аткан президенттин саясатын
колдон буттан алып эле көтөрүп кетип эле дүпүлдөп иштей бере турганга бара турган учурда антпесе бир кишини карап отурганда жагдай оңолбойт. Инвесторлор аны түшүнбөйт, түшүнбөйт. Ошон үчүн мына азыр ковид деп атабыз, бир жагынан ага карабастан көп инвесторлор өздөрүнүн ишин улантканга аракет кылып атат. Мисалы мен ушул жактан бизде Көлдө дагы Сары Жаз тиги тоосунда олоо вольфрамдын проектиси бар. Биз фабриканы бүтүп аяктап калдык. Мына ушуну инвестор өзү келбесе дагы мен ынандырып аларды акчаларын салдырып биякта иш жүргүзүп атабыз. Ушул эле мезгилде мен ушул Ак Суу районуна карайт негизи. Ак Суу району ошондой эле облус акимияттын эмеси салыштырмалуу түрдө жакшы карым катнаш түзүп бизге чоң жардам кылып атат. Ошон үчүн бу жерге техникалык адистер келген, ошол Кытай тарабынан. Ошолор мындай өздөрү ыраазычылык көрсөтүштү да. Бийлик аралашып турат, ушу келип турат, ушу жерине барып 2-3 жолу чыгып келишти бийликтин эмеси иштегендер областтык, райондук деңгээлде. Мен бул жагынан мындай буларга эме бере алам да. Анан мына Чүйдө да проектибиз бар. Мен жана алдыда айтып кеткен. Бул жерде да ушу колго алып атышат да, жакшы эмелерди, самалыктарды. Анан ошон үчүн ушул жактарынан бир колго алып, анан инвесторду кетиле кет деп эле анан кийин каякта бир чагымчылардын ишине аралашып жүргөндөр жерлерди жана атап кеттик. Эми азыр мисалы бул Солтон Сарыда да ошондой болуп атат. Бирок эми ошондо кичине айыл өкмөт, аким баары биригишип саясатына карап туруп иш жүргүзүш керек да. Анан кээ бир жерде мисалы комбинаттар курулуп атат, заводдору. Кээ бир жерде ага чейинки тоо кен иштери жүрүп атат. Ошону айырмалаш керек да. Айырмалабай эле ушу баарына жапырт эле ушул уралап кеткен ушул кыялдарыбызды, кыргыздык жоруктарыбызды ушу коюп, жанагы эме сабырдуулук менен болсо бизге инвестор келет. Келбей койбойт. Себеби бизде өтө тоо кенде бай экенибизди илгертен бери айтып келатабыз, аны баарыбыз билебиз. Кызыгат, келбей койбойт. Анан кийин могу бир жерден бир инвесторго туура эмес мамиле кылып койсок, анан кийин баары качып кетет деген сөз дагы туура эмес. Ал инвесторлор акылдуу элдер алар. Карап турат, баарын анализ кылып турат. Ошон үчүн негизинен жергиликтүү бийликтер менен өкмөттүн жүргүзгөн саясатын көбүрөөк эске алышат экен инвесторлор. Мен бир суроо берем да, мисалы Кумтөрдөн кийин инвесторлор келбей коюшу мүмкүн деп атышат. Келеби? Мен бул боюнча да көп жерде сураган жерлерде жооп берип келатам. Газеталарга да бердим. Мен ушул тоо кенинде көп жылдан бери иштеген киши катары ушу Кыргызстанда биринчи алтын чыгарган бул Макмал. Ошо Макмалдан биякта университетти бүтүп баргандан баштап 85-жылы кирдим эле, ошондон бери иштеп келем. Андан кийин Кыргыз алтында иштедим көп жыл. Анан ошон үчүн Кумтөрдүн учурунда мен кураторлук кылгам да. Анан жагдайларды жакшы билем. Азыр мисалы биздин бийлик Кумтөрдү эң орчундуу жеринен кармады. Ошол орчундуу жерим деген ушу эмне? Экология, анан коррупция. Жана майда барат эмелерди эсепке албайлык, өндүрүштүк жана бузуулар, инвестордун аткарбаганы, көз жаздымга салганы, ушунун баарын ал өзүнөн өзү эле ушул эки чоң маселенин ичинде кирип кете берет. Ошон үчүн мен ойлойт элем да, Кумтөр чочуткан жок инвесторлорду. Мына менин практикамда бар. Кумтөрдү эгерде болсо мүмкүн мен иштетет элем деген инвесторлор мен эки мамлекеттен ошондой эмени алдым да, сунушту карап көрдүм. Эми мен айтып атам аларга, мына чыр болуп атат. Эл аралык арбитраж сотто каралып атат. Анан мен аларга айтам, күткүлө болот. Анан ал өкмөттүн өзүнүн кийинки баягы басымы болот. Утабы деп алар да сурашат да, Кыргызстан. Мен утат деп атам да. Себеби коррупцияны ан үчүн ички жанагы чынониктер аралашкан коррупцияны биз аныктап тактап чыксак, эл аралык арбитраж сот ошондо көңүлдүү болот. Булар биринчи өздөрүнүн ичиндеги жана жеп ичкен, өздөрүнүн мыйзамын бузган коррупционерлерди, ошол коррупциялык схеманы талкалады бул бийлик деп, мына бир жерден бул чоң эске алуучу нерсе. Экинчиси экология. Эми бул экология бул бүткүл дүйнөлүк масштабтагы маселе экенин жакшы билесиз. Андан кийин коррупцияда бүткүл масштабтагы 10-дун
ошол эме декларацияларында чагылдырылган маселелер каралып атпайбы мындайча. Аны эч убакта гумандуу эл аралык арбитраж соттор алар ушуларды далилдесек алар эч убакта колдобойт. Мисалы мына жакында тиги Америкада арбитраж сотто Кыргызстанга каршы санкцияларды коюу боюнча Сентеранын арызын канагаттандырган жок да. Канагаттандырган жок. Мына Могурекил ошо мен айтып аткан иштердин алга карай кетишинин бир эмеси болуп эсептенет да. Андан сырткары жанагы тиги эме болуп атпайбы, мөңгүлөр. Анан ошон үчүн мына ошондо бирөө эл аралык арбитраж сотто жанагы экологиялык маселе болсо, экинчиси коррупция биздин мамлекеттин иши. Ошондо ушул экөө болсо мен ойлойм. Мынакей ушул инвестиция боюнча, инвесторлор боюнча сүйлөп калдык да. Жакында өкмөттөн ошондой бир долбоору, токтомуу чыктыбы, ушул инвесторлордун 10%га чейин өзүнүн кадрларын алып келиш керек дегенде маанилер кетти да. Эми ушул боюнча деги эле инвесторлорго кандай шарт коюш керек? Мына инвесторлор менен ошондой эле өлкөнүн патриот адамы катары кандай сөздү айтат элеңиз? Кандай сунуш кылат элеңиз? Аябай актуалдуу маселелердин ичинен эң актуалдуусу ушул. Инвесторлор менен Кыргызстандын мамилесинин ортосундагы да. Бул жерде бизден мурдакы жанагы кен байыртар боюнча мыйзамда бул туура эмес көрсөтүлүп калган да. Ошо 80% деп жүрөт, 90%. Бул жерде бул биздин элдин көйгөйүнө, элдин ой мүлкүнө карама каршы келген статья да. Себеби биздин өлкөдө жумушсуздук өкүм сүрүп, элибиз чет өлкөгө иш издеп кетип атса, биз чет өлкөдөн алып келип жумушчуларды иштетип атканыбыз бул өзү кимдин акылына да сыят. Антип 20% сен алып келип ал, түркпү, же орустарбы, же кытайларбы иштет деген менен ал инвестор келе калбайт. Инвестор келе калбайт. Инвестордун негизги келе турган эмеси эле пайда көрүп кетиште. Мамлекеттин стабилдүүлүгүндө, налоговой тиреки тартиптин туруктуулугунда болуп эсептелинет. Анан муну берип койгонубуз элдин көз карашына туура эмес келип, азыр элдердин негизи ушун үчүн карама каршылыктар күчөп жатканы ушул негизги. Мен ошол жана айткан проектлерге таянып, ошондой эле Кыргыз алтында ушул зам болуп иштедим, барганда көп айылдарды, көп жерлерди кыдырдым, так ушул маселеден башталат. Ошон үчүн бул туура эмес. Мен өзүм опытымда турат. Мен ошо джентльменский договор деп коебуз, эми жигитчилик келишим түзүп алгам. Кайсы проектиге барсак дагы мен чакырган гана специалисттер келсин. Ошолор менен гана биз куруу мезгилинде да ошол жерде куруп анан кетет деген. Ашып кетсе бир проектиде оңго жетпеген, эми меники кытайлар болгондон кийин Кытай специалисттери келгенге биз договор түзүп алганбыз. Анан ал жерде жумушчулар, кандай Кыргызстандагы мисалы адистиги барлардан Кытайдан алып келүү жагы биздин оюбузда да жок. Ошон үчүн мына эл журт ошолорду көрүп атат. Кытайлар жок. Жергиликтүү элдерди жумушка тартып атабыз. Ошон үчүн жанагы мыйзамга ачыктан ачык эле жазыш керек. Эч кандай процентти көрсөтпөй эле. Проекттин ээлери кайсы өлкөдөн болсо ошол өлкөдөн өздөрү жанагы виза, квота берген госагентство менен макулдашып, Кыргызстанда жок адистерди чакырганга гана квота алыш керек. Анан ошондо мүмкүн жанагы ошол проектни куруу мезгилинде курганга адистер керек болот. Аны өзүнчө караш керек. Аны деле квота кылыш керек. Эми кээде ушундай болуп атпайбы түмедин. Мисалы биякта жакшы адис бар. Ошону да тияктан чыгарып атпайбы. Анын эмне кереги бар? Андайга биздин жанагы ошол квота берген госагентство бар. Ал карабай туруп ошол разнорабочий десе деле бере берет квота. Же болбосо дурабилщик деп коет жана талкалаган жерде. Ал бизде ар бир 3 кишинин 2 кишиси ошондой кызматтерде иштейт. Анан ушундай бир кызыктуу немелер орун алып атат да. Ошон үчүн ошол квота системасын өссө деп. Ошол адистердин ошол берде жоктугун эске алып, анан кийин ошол келип убактылуу кайра кетип калуу мүмкүнчүлүктөрүн дагы эске алып туруп эле ушундай ошол законго, мыйзамга ошондой сунуштарды кириш керек да. Мен бул боюнча да ушу берип жүрөм. Анан эми кандай кабыл болот ал жагы. Заман өткөн сайын модернизация, то есть жаңылоонуу заманы болуш керек. Ошондой эле ылайыктуу, анан ыкташуу заманы. Мынакей
жана тоо боюнча сиздин ушул практикаңызда бар ошол инвесторлорду тартуу жана ошондой эле ушул иштөө механизмин иштөөдө көчмө алтын ылгоочу фабрикасын иштеткенсиз. Ушуну кандай кылып иштетип, анан кийин ушунун пайдасы эмнеде экен? Шарты эмнеде экен? Мен көчмө проектини 12-13 жылдары ойлонуп отуруп, тиги ошону демилгеледим да. Анан себеби эмне үчүн ошондой болду? Мен жанагы Токиондо деп атпайм, иштеп жүрүп, ар кайсы месторождениелерге, кен байлыктарга барсаң эле, томпоюп ар кайсы жерде эле ошол урудалар жатканын көрчүмүн да. Анан эми рекультивация деген программалар болот, аны биздин чиновниктер аны карап да койгон эмес. Ошон үчүн инвесторлор жазап учурунда ар кандай жагдайлар менен кетип калып, анан ошол жата берген 10-30 жылдап жаткандар бар да. Анан ошолордун баарын эмне үчүн тиги иштетпесе болбойт? Кээ бир инвесторлор кетип калып, анын урудалары бу экономикага өтүп кеткен урудалар жатат. Сатылып аны иштетиш керек да. Аны мисалы таласка алып барып иштете албайсың, же болбосо аны казармаңа алып барып иштете албайсың, чүйдө болсо же көлдө болсо да. Ошон үчүн ушундай максатта мен тазалоо, ушуларды мен иштетип тазалайынчы деген ой менен ошол мындай теориялык оюмду практика жүзүндө аткарганга аракет кылып, 13-жылы инвестор таап, биринчи орустар менен иштештим. Алардын көп технологиялары көп жараша калган жок. Анан кийин барып Корея менен иштештим. Кореялыктар алардын бар экен ушундай технология да, ошол мобильный эмелерди иштетип, фабрикаларды иштетип жүргөн опыт бар экен, бирок ал жерде эми технический бир эмелер менен мен келише алган жокмун. Анан акыры Кытай менен келишип калдым. Ошо Кытай менен келип калып, ал жакта ошол мобильный фабрикалардын опыту бар экен. Анан эми Кытай өнүгүп атпайбы? Аларда баардык немелер бар. Анан алар макул деди да. Анан биз 12 метрлик прицеп таап туруп, ошонун үстүнө чакан фабриканы куруп, анан ошону биз мына Орекил Орловкадан да, Куран жайлоодон ошол жаткан урудалардан баштадык. Бери чүйдүн жана чоң жолдун эле абия жактагы аңдардын ичинде эле жаткан урудалар бар экен. Ошол жака ташылып келип бир кезде калып калган. Ошолорду кайра иштетип отуруп, Минэкономикада ошол баягы карыз болуп калып өткөн урудалар бар экен. 14-13-жылы ошонун тендерине катышып, алардан бир 50 000 тоннадай эме утуп алдык. Андан кийин Кара Балтада мен да жакшы билем. Бул 92-90-жылдарда Кара Балтада Кыргыз алтын анда концерн эле, концерндин курамына алып келип ошол жерде мындай алтын ылгоочу фабриканы кайра жасап, Терексайдын урудаларын ошол жерде иштетебиз деп, Терексайдыкы мындай өтө тяжелый оор, анан мындай зыяндуу концентратор чыгат, ошону эске алып ошол жерден жасайбыз деген цех бар экен, токтоп калган. Баягы жылан бакан жутат, какап калат да, так ошондой болуп туруп, уруда скалатынан баштап ошол транспорттун ленталарын баары тең уруда экен. Баш аягы где-то 30 000 тоннага жакын уруда жатып. Аны да сатып алдык. Анан ошонун баарын акыры мобильныйды алып барып ошол жерден иштетип, мобильный фабрикада ошол жерде иштетип биз ушуларды эме кылдык да. Эми таң калыштуу нерсе, ушуга мобильный фабриканы түзүп, жасап алып, ушуга эксперттик заключениелерди өкмөттүк жанагы органдардан ала албай чуркадым да, бир 3 ай, 4 ай бир чуркап жүрдүк. Ынандырып ишендире албайм. Алар болсо биздин практикада жок, мындай болбойт, сен хоосуң тигиндей болуш керек, сен хоосуң жөн деген сөздөрдү айтылып эле ушул акыры ушул аракет кылып атып алдык да, андай жолдор менен. Анан ушундай тоскоолдуктар көп болду. Анан кийин тиги бир уруданы барабыз, рекультивация болгон жерде муну берсек алар келип бөлөкчө сатат, анан кыйналып кеттим. Анан ошон үчүн муну коем, кайра эле бир туруктуу эле бир жерде фабрика болсунчу деп анан 16-жылы анан бу Орловкада жанагы КХМЗ деген илгерки Орловский завод бар эмеспи, ошонун алтын цехин баарын сатып алып, анан кийин ошол жака баягы орноштуруп, анан фабрикага, туруктуу фабрика айландырып койдум да. Мен бир суроону берим келет да, мынакей Макмал алтын комбинатында иштегенсиз да сиз. Эми биз бири-бирибизди жакшы билебиз, Макмал. Мен бир нерсе, мына ушул кадрлардын аксактыгынан, ушул кадрлардын билбестигинен, ушул мамлекеттик бийликте алтынды дагы уурдатып да жейбиз, алтынды дагы алдатып да жиберебиз. Мына ачыктан эле Макмал алтын комбинатынын алтынын биз кытайлык инвесторлорго алдаттык.
мисалы ошону банкрот деп жапкандан кийин дагы айына 35-40 килограммдан алган мезгилдери болду. И ошонун негизинде эле акчасы жок компания инвестор болуп келип, кайра эле ошо мамлекет алдаткан алтын менен эле иштетип жатат бүгүнкү күндө. Сиз буга көз карашыңыз кандай? Бул мындай түшүнгөн кишиге анан мекенчилик иш үчүн оору да, оору. Мен кадимкидей ошол эме болом, мындай настроение кетип, макмалды эстеген сайын. Ошон үчүн ушуну бир кайра ошо калыбында калып жок дегенде, кайра ошону реконструкция кылып, модернизация кылып, азыр сиз айтып аткандай жаңы технологияны киргизип, кыргыз алтын эле татынакай иштей берсе болмок. Ал ошондой иштей бере турганын кийинки алган Кытай иштетип эле атпайбы? Мына Кытайга чейин кыргыз алтын 21 килограммга чейин айына алып, ушинтип бир 15-6 килограммын уурдатышып, кайра атайын уурдатышып деп эле ачык айтам, атайын уурдатышып. Анан кийин билмексен болуп уурдатышып. Ошентип атып анан кийин муну мындай искусственный түрдө банкротко алып келишти деп ачык айтам. Ал жерде менин аргументтерим бар, далилдей алам. Анын экинчи далили азыр тигил иштетип, жана сиз айткан килограммдарды ай сайын алып атат, элди багып атат, 700дөн ашык киши иштеп атат да. Ошол эле технология 70-жылдардагы СССРден. Ошол эле циан баягы пайдаланган. Эч кандай эч жерине модернизация кылган жок. Мен уккан да жокмун бул модернизация болгонун. Ошон үчүн бул абийирсиздик. Ошол кезде кыргыз алтын жетекчилиги. Мына кадр решает все деп баягы Сталин учурунда айтып кеткен сөз ушул жерде аныкталды. Бул жигит өзү Алымбеков. 15-жыл келгенде мен кыргыз алтындын бүткүл эмесин, структурасын жаңылап биргелешкен компания түзүү боюнча мен эме бергем, сунуш бергем. Ошол сунуш эмчектер менде сакталып турат. Макмалды модернизация кылып, жана хосту азыр иштетүүнүн кереги жок деп, бирок аны подземкага өткөрүп, анан кылдоону алып ошо менен бирге ушундай бир сунуштарымды бергем. Солтон Сарыны урудник, кичинекей эле урудник. Ошол айына бир 20 тонна концентрат чыгарат. Ошол экини биз биргелешкен компанияга өткөрүп, жана Солтон Сарыда 5-6 лицензия жүрөт азырчы. Ошонун баарын ошол жерге алып келгидей кылып шарт түзүп коелу деп мен сунуш бергем. Терексайды перевооружение кылалы деп кайра ошо модернизация кылып, аны өзүнчө мен Кореядан атайын инвесторлорду алып келдим эле, Ремсити деген. Өзүнчө ошол жерде комбинат куруу шарттарын менен баарын бергем. 30 миллион долларды проценти жок алып келип беребиз деп мен кат менен жазып, бул столдун үстүнө жаткан ошол. Ушуну да ишке ашыра албай койдук, себеби булардын планы башка экен да. Мына аягында 18-жыл билинип калды. Ошентип килтейген мамлекеттик алтындын корун түзөт. Банкка ушул алтындын ушу корун даярдап берет деген улуттук компания Кыргыз алтын банкрот деген сөз менен жок болуп кетти. Бирок азыр салыштырбай эле, аны текшербей эле ушуну сураса болот да. Бирок макмалын иштеп атат азыр. Силер айткан 40-50 килограммды, 30 килограммды алып деп суроо койсо, эмне деп жооп берер эле? Мына ушуну сурай албай жүрөбүз. Бул боюнча мен 18-жылдагы жогорку кеңешке бергем. Жана вице-премьер-министр бар эле, катышып жүрөт го, Шадыканов беле, Шадиев, Мен ошондо Кыргыз алтындын төрагасынын ишип келип айткан болчумун. Ал кайра мага напада эмне кылат? Ошо менен ушундай чиновниктердин айынан, ошо кадрлардын билбестигинин айынан, алардын ушул жанагы бир позициялуу иштерди жүргүзө албаган натыйжасында акыры Кыргыз алтында адистер калбай калды. Анан алар тарап мен билген Арстан деген жакшы эмелер бар эле, Эрмек деген басып алып менчик ишкаларга өтүп кетишти. Азыр эми өзүңүз көрүп атасыз кандай акыбал болду. Жанагы ошол адистердин начарлыгын, ошончудан кетирген адистерди кармап калбастыгын кесепетине Кыргыз алтын жетекчисинин айынан. Кумтөрдү дагы ошондой ар кандай иштерди көз салбай калышкан. Кумтөрдүн жанагынтип элге каршы, Кыргызстанга каршы кабальный договордун түзүлүп калышына күнөөлүү деп эсептейм да.
Азыр биздин убактыбыз да эметип барат. Мен акыркы суроо мынакей, азыр Сиан менен ошо Макмал Алтын комитети дагы эле иштеп атат деп атасыз да. Бул Сиан эң адамга зыян келе турган бир кислота деп билчүбүз да биз ошо иштеп. Анан мен айта турган ушул сеанский иштеп, ошол Макмал Алтын комитетинин жанында эле комбинат ачып, ушул сеанссыз технологияны ишке ашырам деп баргансыз эле. Бул кандай технология? Бул азыр да актуалдуу маселе да. Бул дүйнөдө актуалдуу маселе. Бирок Кытайда ишке ашкан. Көп өлкөлөрдө ишке ашкан да азыр. Анан бизде мен да ушул тартып, жана мен айтпадым, Макмалда чоңойдум эле депчи. Зам директор болгом ал жерде. Анан эми ошону бир жаңыча жана сиз айткандай модернизациялап, тигинтип коюу максаты менен курулуп, тиги жанына бир алтын ылгоочу металлургиялык завод куралы деп мен демге көтөрдүм. Инвесторлор макул болду. Вьетнамда куруп аткан заводдорун токтотуп, анан бияка келди. Ал Сианы жок. Цзинцин деген CS 502 деген атайын номурдагы клейме коюлган химия реагент табылган да. Ошону бу жерден адаптация болгон экен. Академия Кыргызстандан 15-жылы, 16-жылы адаптация болуп уруксат берилген экен да, Сианы жок, жакшынакай деп. Анан ошону биз ошол жерде колдонуу үчүн фабрика курганбыз. Ал курганыбыз, ал жерде мына Сианды алмаштырып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргызстандын территориясынан сыртка ташылып аткан алтын, күмүш жана баалуу металлдарды ошол жерде иштетмекпиз. Эгер ошондой фабрика чагымчылардын айынан өрттөнүп кетпегенде, бүгүнкү күндө бүткүл Кыргызстандын территориясындагы таза концентраттар, таза деп айтам, ошол жерде иштетилип, эмне деген Кыргызстанга ушул пайда түшөт эле. Жергиликтүү элдерге кандай пайда түшөт эле. Анан экинчиси, ошол иштегенче Макмал комбинаты иштеп турмак. Тигил иштегенде Макмал комбинаты биргелешип, реконструкция кылып, жанагындай Советтер Союзундагы даңкайган 9 этажды азайтып, анан жана даңкайган чоң оборудованиелерди азыркы оборудованиеге айландырып, модернизация кылып, аны да иштетип коймокпуз да. Ушундай бир жакшы, ошондо тигил көрдүңбү? Концентраттарды кабыл алып, сплав дарья чыгара бермек, түз аффинажга Карабалтайга кетмек. Тиги комбинат болсо, өзүнүн линиясы менен иштеп, кылдон алсак, подземка өтсөк, ал өзүнүн фабрика эмесин иштеп, таза, Сианы жок технология менен иштеп калат деген үмүтүбүз. Ушул коррупциялардын атынан, ушул чагымчылардын атынан өртөнүп кетти да. Жергиликтүү ошол Макмал комбинатын иштеген балдар алданды. Бул комбинат курулса, силер токтоп каласыңар, жумуш жок каласыңар деген сөздөрдү Кыргыз алтын өздөрү атайлап чыгарды, түздөн түз аралашты. Эми бул жерде кийин тергөө иштеринде саясий депутаттардын арасындагы териштирүүдө билинип калды да, акыры бул иш көрсө Сапар Исаковго чейин чыгып кетпеди. Кыргыз алтын президенти өзү аралаш болду. Ал боюнча эми жаңы келген прокурорго да кайрылып бергенбиз, иш козгоп койгон. Мурда болсо бийлик күчүндө экен, жаап коюшуптур негедир. Ошон үчүн бул деле азыр актуалный турат. Мына биздин президентибиз тиги Садыр Нурузович айтып келип жүрбөйбү? Ушинтип өлкөдөн чыгып аткан концентраттарды чыгарбай ушу Кыргызстан ичине курсак болот эле заводун деп жүрөт. Инвесторлорго сен концентратты чыгарба, сыртка десе, ал айтып атат, сен фабрикаң барбы Кыргызстанда, ошону мен кылдап атат. Көрдүңбү? Ошон үчүн ошого жооп болгон да бул. Азыр мынакей ушул тогуз тороодон ушул Кыргызстандын түндүк түштүктүн ордосу, башка айтканда борборлук жол өтүп атат. Альтернативалык жол. Ошол эле сиз айткан өнөр жай, сиз айткан жанагы сианский өнөр жайды өндүрүү, бул деле өнөр жайдын бир ордосу болуп калмак экен. Башкача айтканда сурмасы деле келмек экен, тиги терек сайдан деле келмек экен, ошолордун баарын өндүрүштүн баягы ылгоо үчүн. Эң туура да. Мен биринчи инвесторду кантип көндүрдүм? Макмал комбинаты жакшы сакталып келет дедим. Коммуникациялар абдан сонун эмес. Биз коммуникация курбайбыз. Дамба жаңы курулуп бүттү. Анан түндүктөн түштүккө байланыштырган жол бар. И картадан карасаң 9 торо география. Кыргызстандын ортосу болот атпайбы? Ошондо бияктан дагы урудалар келет,
то есть концентраттар. Түштүктөн болсо Терексай группасынан сырткары, ал жана мен айтпадым, мындай зыяны чоң неме деп. Андан башка немелерди эми тандап алынат да. Ошолор келсе, сиз айткандай ал жер өндүрүш ордосу болуп калмак, районго айланмак, 2 комбинат иштеп турмак. Андан сырткары биз жанагы өзүбүздүн ошол металлургиялык комбинаттын базасында тузду өнүктүрө баштаганбыз. Бешкөл тузу бар, өзүңүз билесиз да. Ошол эки мына 1878-жылы падышачылыктын учурунда керекти башкан экен. О чала бала жолу бар. Биз ошону штольный өтүп койгонбуз 100 метрден ашык. Ошонун тузун биз фабрикага пайдаланбакпыз, элге сатмакпыз, сыртка сатмакпыз. Анан биздин технологиянын дагы бир жакшы бар. Жана силер айтпадыңар, сурма тигип. Ошол жерде биз ошол баягы параллельно деп коебуз да, чоң эле бир мезгилде биз сплав дээрени алып атканда эле биз эме жер семирткичти чыгаруу технологиясы аралашкан. Анда жер семирткичти чыгармакпыз. Метти бөлүп алмакпыз дагы, Кара Балтадагы метти эритүүчү жана кабель жасаган эмеге тапшырабыз деген ушундай. Ошондо карабайсызбы, ошондо 2 комбинаттан сырткары дагы 2 өндүрүштүк цикл чыгып атпайбы? Анан сиз айткандай ал өтө промышленный өрдө болуп калмак да. Эми менин акыркы суроом, мынакей сиз ушул Евразиялык экономикалык бирикмесинин ардактуу атуулусуз. Ушуну мынакей Кыргызстанда 3 адам бар экен. Башкача айтканда 3 адамдын бири экенсиз. Кандайча болуп алып калдыңыз? Мен ушуну билбем, бир топ сураган теңчүлөргө айтсам ишенбей калышат, билбейм. Мен өзүм чуркап баргандай сезишет да. Кан төлөш жөнү берип койсун дейт. Бул 18-жылы ушу күзүндө звонок келип калды Москвадан. Мага эмес, менин менеджерим бар, кыз, ошого келип ушундай аннотациясын сурап атат. Анан мен неге билгилечи десем, ошол жанагы Европа-Азия экономикалык шериктештигинин ошол Сергеев деген эмес экен, ошол алкагында иштеген чыгып мага түз айтты. Ушундай сиздин Кыргызстанга тарткан инвестициялык эмеңизди биз интернеттен көрүп бааладык. Корея менен иштептирсиз, орустар менен иштептирсиз, англичандардан алып келиптирсиз, анан кытайлардан алып келиптирсиз, тигирекил Сингапур менен сүйлөшүп турсуз дегенде мен немелердин баары баргандардын баары жазылса керек да интернетте. Анан ошолорду таап, анан акыры эң негизги түрткү болгону эме болуптур да, жанагы мобильный фабрика менен жанагы циансыз фабриканы иштетүү методу абдан жаккан экен да. Анан ошентип салмактап көрсөк, сиздин эмгегиңизди биз баалагыбыз келди деп, анан ошону биз ушуну Евразиялыктын ушул ардактуу атуулу деген ардак грамотасы менен көрсөтүп атабыз кандай иштейт. Мен жок демек белем. Рахмат силердин алганыңарга ушинтип эске дедим. Анан алар сурашты, мамлекеттик деңгээлде сыйлыгыңыз барбы деп. Айттым, почетный грамота алгам Кыргыз алтынын 20 жылдыгында түзүлгөндүгүн деп, андан башка жок. Анан ударник ушул алтын өндүрүү боюнча десем дептим, ошо сураганым ошо болду. Анан ушинтип анан 19-жылы мартта чакырышты, барып анан ошол жактан сыйлык алдым. Рахмат, биздин студияга келип маек куруп бергениңизге рахмат. Сиздин ишиңизде дайыма ийгилик болсун. Жанагындай окуу жайларды ачкан ачылыштарыңыздар бар. Аны дагы бир күндөр айтарбыз. Мына ошондой эле Мовреки сиянский технологияны дагы эле иштете бериңиз. Ишиңизде дайыма ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер менен Диван аттуу авторду көрсөтүүсү болду. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.